Амансыңарбы, ардактуу достор? Салам балдар, кандайсыз Кутай эже? Мен го жакшы, сага эмне болгон? Маанайың жокко? Досумду капа кылып койдум. Көңүлү ооруп калды го байкуштун. Самира, азыр мен сага суроо берем. Ага жооп берүү менен бирге көңүлсүз окуяңдын жообун өзүң билип аласың. Гүлгө суу куйса эмне болот? Гүлгө суу куйса, ал гүлдө өсөт. Ошол гүлдө өскөн гүлдү жулуп алсаң эмне болот? Гүлдү жулуп алсаң, ал куурап калат. Ошол куурап калган гүлдү кайра жерге сайып койсоң эмне болот? Ал кайра өсүп чыкпайт, анткени ал куурап калганда. Мына Самира, көрдүңбү? Жүрөктү эч качан куураган гүлдүн абалына жеткирбөө керек. Эгер сен жүрөктү оорутуп же кууратып алсаң, ага канча суу куйсаң да кайра тирилбейт. Түшүндүм, мен канткенде көңүлүм көтөрө алам. Алгач, Самира, өз күнөөңдү мойнуңа алып, адан кечирим сура. Анан жагымдуу белек тартуула. Көрөсүң, ал сөзсүз сени кечирет. Чынбы? Анда батыраак жолууга аракет жасайык. Ай, шашпа. Биз досторго Эркетайды сунуштайлы. Эми маселе иштейбиз. 20 адам 8 саатта бир тилкенин чөбүн жулуп, шыпырып, тазалап коюшту. Эгерде алар 20 эмес, 50 адам болушса, ошол эле тилкенин чөбүн канча убакытта тазалашат? Эжеке, менимче 3 саатта. Жок эжеке, 4 саатта. Эжеке, мен. Эгерде 20 адам бир тилке жерди 8 саатта тазалашса, 50 адам болсо, ошол эле тилке жерди тазалай албай калышат. Себеби 20 адам тазалап коюшкан. Балдар, азыр кыргыз тили сабагы, бүгүнкү сабакта силер менен биз дил баян жазат экенбиз. Дил баяныбыздын темасы мен директор болгондо. Кана барактарыбызды даярдап жаза баштайбыз. Тимурлан, сен эмне жазбай отурасың? Эжеке, мен жардамчымды күтүп атам. Ал келсе, бар жогун бүтүрөт. Достор, силерге сунуш менен кайрылгым келип турат. Жаныңарга түстүү барактарды кайчы желим даярдап алгыла. Анткени бүгүнкү өнөркана берүүбүздө открытка жасоону үйрөнөбүз. Салам достор, мен силерге азыр вазада гүлдү жасап берем. Бизге азыр мындай түстүү барактар керек. Мындай түстүү барактардан байчечекейдин кыркып алабыз. Алгач бизге сары түс керек. Ушундай сары түстөн кооз байчечекей жасап дагы алсак болот. Буга карандаш менен бунун желекчесин тартып, лекаласын түшүрүп алсак болот. Бунун лекаласын тартып алгандан кийин буну кыркып дагы алабыз.
Мына кыркып алгандан кийин ушундай желекче пайда болду. Ушуну азыр клей менен чаптап, гүлүбүз байчечекейибиз кооз болуш үчүн кайчы менен бир аз учун кайрып койдук. Мына эми клей менен клейлеп, мына бири менен жармаштырып, мына желимдеп алдык. Ушундай сонун кооз байчечекей чыкты. Эми буга мындай сары гүлдөрдөн дагы бир канчасын жасап алабыз. Мынакей биз бардык гүлдү алып, эми сыртын көздөй кайрып алабыз. Мына эми кайрып алгандан кийин желимдеп чыгабыз. Мынакей биз алтоону желимдеп алдык. Эми биз буга сабак жасайбыз. Биз сабакты кыркып алдык. Эми биз буну байчечекей гүлүбүзгө клейлейбиз. Биз азыр ак барак алабыз. Ак барактан ваза жасап алабыз. Мына биз азыр ушундай ваза, кооз вазаны жасап алабыз. Мынакей биз вазаны кыркып алдык. Эми буну өзүңүздөр каалагандай түскө жармаштырып алсаңыздар болот. Мына мен азыр көк түстү алдым. Буну тең ортосунан бүктөп, бунун ортосунан мындай кылып кыркып алабыз. Кыркып алгандан кийин буну ачсак мындай болуп калат. Мынтип бүктөйбүз. Мына эми азыр вазаны жармаштырып, вазабызды жармаштырып алгандан кийин бизге башка түстөн рамка кыркып алабыз. Ортосунан бүктөп, сиздер өзүңүздөр каалагандай рамка жасап алсаңыздар болот. Азыр мен сиздерге оңой жолун үйрөтөм. Мындай кылып кыркып алабыз. Бул рамка болуп калды. Эми буга көк түсүбүзгө жармаштырып алабыз. Биз картинаны жармаштырып алдык. Вазаны желимдеп алдык. Эми буга биз жана жасаган байчечекейди жайгаштырып алабыз.
Бизге азыраак скотч керек. Буну скотчтоп алабыз. Скотчтоп алгандан кийин буну картинкабызга жайгаштырып алабыз. Мінекей биздин картинабыз дагы даяр болду. Сиздерге жакты деп ойлойм. Көрүшкөнчө. Мына эми мен досума жолуга шашайын. Күнүңөр мыкты маанайда улансын. Эч качан бирөөнүн көңүлүн оорутпагыла. Кош кула.